Бул циклдар тууралуу дагы айтып берейин. Мындай маселе келиши мүмкүн да. Сизде 1-5 чейинки сандарды алып, алардын суммасын чыгарышыбыз керек. Аны кантебиз дегенде, ошол эле цикл оюбузга келет. Анда бизге жардамчыбыз бар, range деген. Бул жерде ошо мисал келтирип койдум. For number in range 1-5 чейин деп. 5 чейин дегенде ошо 5 келип токтойт, бирок 5 өзү камтылбайт. Range өзү эмне? Range бул сан, бул дагы кыдырылуучу нерсе, бирок бул бир-бирден берет да, баарын дароо берип таштабайт. Ошондо могу жерде ала турган болсок, сан деген биринчи могу 0дөн башталат да негизи. Могу өдү жагында 1-5 чейин десек, ошо 1ден баштайт. Ошондо эки аргумент берип койсок, ошо биринчи сандан баштап могу санга чейинкисине чейин иштейт да. Бул жерде 0дөн башталып, ошондо сан деген биринчи 0 болот, бир чимирип келгенден кийин 1 болот, 2, 3, 4 болот. 4төн кийин могу 5ке чейин келип калыптырмын деп аткарбай кетип калат. Ошондо бул range Python'дун стандарттык китепканасында берилген функция, жана ал сандардын ыраттуулугун жаратат. Мисалы range 5 десек, 0дөн ошо 4кө чейин сыяктуу сандарды берет, бирок могу тизмекти дароо берип таштабайт, бир-бирден берет. Өз алдынча аны чыгарсак пайдалуу эч нерсе чыкпайт. Могу print range 5 десек эч нерсе бербейт, жөн эле range 5 деп эле койт. Эми маселеге кайталы, келиңиздер. Ал маселени мен мына жерден көрсөтүп берейин. Мисалы муну өзүнчө бир функцияга чыгаралычы. Сумматор деп коеюн, жөн эле бир аталыш ойлоп таптым. Сумматор. Ал болсо кандай бир сан алат. Сан деп коелу. Анан ушул сандын суммасын чыгарат. Сумма. Ушул сандардын баарын. Башында ал сумма 0 болот. Дагы бир жолу эскертип коеюн. 1-5 чейинки сандарды алып, алардын суммасын чыгарышыбыз керек. Аны айтабыз. For жана for циклын эстейбиз. For кандай бир өзгөрмө. Ал x деп коеюн. For x in range. Эсиңиздерде range 0дөн башталат деп айткам. Ошон үчүн 0дөн баштап, 1ден башта деп айтып койсок болот. 1ден баштап ушул сан плюс 1ге чейин деп. Азыр түшүндүрөм эмне үчүн плюс 1-ни, азырынча көңүл бурбай туруңуздар. Плюс 1 деп койдум. Анан айтам сумма сага могу x'ти кошом. Сен баарын кошуп кете бер. Анан ушулардын баарын кошуп кеткенден кийин сумманы мага берип кой. Чыгарып бер депчи. Эсиңиздерде мен ошол функцияны мен мясорубка эт туроочу нерсе деп атап койдум эле. Бул могу сан деген бул эт деп элестетсеңиз, бул болсо эт, ошол этти кандай бир жол менен иштетип, анан ошо иштетилген этти гана берип коет да. Ал берип койгон нерсени могу n деген чакка жаздырам дейли. Сумматор 5ке чейин сандардын баарын чыгарып бер. Суммасын бер дедим. N деп койдум да. 15 деп койду. Чын эле ошондойбу, калппы? Келиңиздер көрөлү. 1ге 2-ни кошобуз 3пү? Андан кийин 3кө 3тү кошобуз 6бы? 6га 4тү кошобуз 10бу? 10го 5ти кошобуз 15. 15. Эгерде биз могу range'ден жөн эле сан деп койсок, бул буга чейин айтпадым беле? Ал алат моундай 4кө чейин келип туруп эле токтоп калат да. 5ти көрүп туруп 5ке чейин дебеди беле депчи. 5ти кошпойм деп. Ошон үчүн биз 5 эмес 6га чейин деп койдук. 5ти да камтысын деп. Ошондо биз ыңгайлуу мондай үчүн баарын жазбай көрдүңүздөрбү? Функция кандай жардамчы болот экен. Бул кандай бир ичинде бир татаал математикалык бир эсептер, бир формулалар болот дейли. Анын баарын жашырып койдук. Муну биз юзерге көрсөтпөйбүз дейли. Муну катып койдук да. Бизге жөн эле сумматор керек дедик. Ошо сумматорду бер, чыгар, анын суммасын берип кой дедик.
ичинде быкчыгын баарын бизге айтпай эле коём, биздин ансы деле мээбизде толтура нерсе болуп атат деп. Ушуну жакшынакай 2 саптан турган код болуп калды да. А биякта ызчуулар бир жолу жазылды, текшерилди, болду. Таштап койдук андан ары. Ошо for cycle range ушундай иштейт. Бага чейин жана айтпадым эле, range өзү эч кандай пайдасыз депчи. Мисалы көрөлү, range 5 десек, жөн эле range 0-дөн 5ке чейин деп койду, болду. Range'дин дагы бир кызыктуу жери бар. Могу жерге 2ден атта деп койсок болот. 2ден атта дегенде айтабыз да, мисалы for I in range дедикпи. Эми 1 2 3 4 print I деп койсок 2ден аттатат. 1 2ге келбейт, 3 анан 5 деп кетти. Аябай ыңгайлуу нерсе да. Могу ушундай 3-чү аргумент болот. Мондан эгерде сиз 0-дөн башта десеңиз, анда мындай жазышыңыз керек. 0-дөн баштап 6га чейин. Могу 3-чү аргумент кадамдын эсеби башында бизге жашыруун эле сыяктуу 1 турат. Аны 2 деп койсок болот, 3 деп койсок болот. Өзүңүздөр билгендей кыла бересиз. 2 3 4 print I деп койсок 0 2 4 деди. Кечиресиз. Мен дагы бир нерсе көрсөтөм аткам. -1 деп койсок болот. 6га чейин -1 десек 1 3 4 I мен бир аз турмас болдум окшойт. Бул тескери көздөй эсептейт да. 10дон 6га чейин тескери кетти. Ошо -1 деген бул тескери кетишин керек деген сөз да. Ошондо берден биз чоңураак сан жазабыз. Мисалы, берден болсо 0ге чейин дейбиз. Анан I деп койсок 10дон 1ге чейин кетти. 0ге келгенде 0ду көрдү, токтоп калды.